Значит, ушуну сатып алса, достук бар. Достук бар керек. Ошондон кийин. Неудобство. Да. А эгерде удобство болсо, мындай өткөрмөк оборот күчөмөк. Токотер ушул экен да. Дрон учурушуп, неме кылышып, анча-мынча неде шоферлор товарлардын ары албайбыз. Биз анча-мынча бул жерден 5ден 10дон пакет жөнөтөбүз да. Жөнөткөндө бизден накладной сурап атат жолдон деген сөздөр болуп атты да. Кандайсың ар? Нечилер болсун? Ийгиликтер болсун. Кандайсың? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр жаштары. Биз салык инспекциясынан келдик. Соода кандай жүрүп атат? Жакшы. Азыркы салык режимдерге кандай карайсыңар? Сиздерге рахмат, ушу ЭТТМди алганыңыздар үчүн. Биз баардык ЭТТМди жазганга биз базарга пакет менен алабыз. Бизде шарттар жок, жазып тургангачы. ККМ? Азыр ЭТТ эмишлер бошотулгансыңар да. ККМ? ККМга дагы бошотуп берсеңиздер жакшы болот. Азыр итак эле бошсуңар да ККМден, Азыр бошпуз. Мындан бuyog'i коюлат деген болчусуздар. Мына Айылбанктын бизде өкүлү келсин бияка. Анан РСК кайда жүрөт? Элдик банк. Дастан. Элдик банк. Элдик банк бияка келер. Элдик банктан. Иши болсо орден Айылбанктан. Булардын атайындай жанагы сотовый телефондогу приложениялар бар. Сер соцфондду, бул жерден төлөй турган мамлекет менен болгон карым-катнашты ушулардын ишкердеген приложениясын билесизби? Проход берип болот. Жок, биз билбейбиз. Кыдыруу иштери жүрүп атат, түшүндүрөм. Эми бирөө кызыгат, бирөө кызыкпайт. Но жалпысынан Жакшы болсо 80 миң киши скачивать этип 6 миңден ашык патент алынды бүгүнкү күндө. То есть 180 миң киши силердин приложенияны алды, 6 миң киши активно пользуется. Активно пользуется 6 миң киши. А элдиктикинчи, силердикинчи? 8 миң киши активно пользуется. А канча скачали? Бизде 25 миң. Ну бирок 100% билбейсиңер да силер билбейсиңер. Азыр түшүндүрүү иштери жүрүп атат эл арасында. Мына силердики ишкер деген приложение. Жана соткадагы эле приложение. Силердики Береке. мына береке ишкер каалаганыңарды алып алып, ошол аркылуу мисалы үчүн азыр айтып атпайсыңар, биз төлөбөйбүз, бизди мамлекет кыйнады деп. Мына приложение бар. Ошол приложение аркылуу сен көрсөтө аласың мына. Покажи. Мен ишкер эмесмин. Алмайдан Жок. уруксатпы? Да. Бул жерде мындай да, азыр деген жана салык кодексин алайык. Сиз деген жеке ишкерсиз да. Туурабы? Ошол мобилдик тиркемени өзүңүзгө жүктөп алсаңыз, анан жана QR код менен дагы төлөмдөрдү кабыл алып атпайбы? QR код менен кабыл алсаңыз, ККМ кереги жок. Онлайн. Бул бир. ККМ онлайн болуп калабы? Онлайн болуп калат. Мына көрдүңүзбү? ККМ керек. ККМ сатып алам дебейсиң. ККМде кантип мына свет жок, ток жок, ККМге шарт жок деп көп нааразы болуп атпайбы? А так сиз TikTok көрөсүзбү? Көрөсүз. Бош убакытта ошол эле карайсыздар. Соцсеттерде отурасызбы, Инстаграмдарда? Отурасыз. А ошол сыяктуу эле нерсе да. Калса угуп алдык. Эми жоопкерчилик соодада деле болуш керек. Мисалы үчүн ошол приложениени алып, ошол жерден соцфондду төлөп, салыкты төлөп, электронный ККМ, Ооба, бул сыяктуу. Онлайн ККМ. Биздики да Кыргызстан банктын М-банкынан ошо электронный эле төлөп атабыз. М-банк аркылуу, М-банк аркылуу электронный төлөйбүз. Анан бул жерде дагы бир сиздин жалпы соода көлөмүңүз канча? 15 миллион сомго жетеби жылына? Эми жалпы мындай божо болот. Жетип калат. Ошо жетпесе мисалы, сиз ошол деген ишке 24-тү колдонсоңуз, Алмайдан Сырканович, салык төлөбөйсүз. 15 миллион сомго чейин 0. Бул бир. Эмнеге аны ким төлөйт аны? Төлөнбөйт да силер мыйзамга ылайык төлөнбөйт. Төлөнбөйт. А төлөнбөсө зачем анда аларга катталып? Жок, азыр 1 мүнөт. Экинчиси болсо, жанагы отчеттор да бербейт. Анткени деген жана ККМ О, мен да тура айтып атат. Келсеңиз, келиңиз. бул особый режим. Особый режим. О, мына. Келиңиз мына. Особый режим. Айтыңыз. Биз атайын силерди угалы деп келдик. Биз карасу дордой особый режимде болгон үчүн бизде 15 миллионго чейин нөл деген неме жок да. Биз импорт, реэкспорт боюнча дордой менен карасу ошол базарлар боюнча. Сиз канча оборотуңуз? Мен азыр 200 миллион ышыга деп жылына миллион сом төлөйсүз. Айына 83 миң төлөйсүз. Жылына миллион сом төлөйсүз.
Анан ушул приложенияларды билесизби? Айылбанктыкын? Айылбанктыкын билебиз. А мне неудобно же. Удобно эле иштейбиз. Айылбанк менен Swift программаларындагы Айылбанк менен Жок, иштейбиз. жана приложениялар менен. Приложенияда соткада биздики бул жок, все равно соцфондду төлөйт. Все равно салыкты төлөйт. буларга бизге крупныйларга отдельно интернет банкингме иштешет. Анткени ал безопасный. Ал силерде барбы? Приложение индивидуально бар. Айылбанк Крупныйларга Подожди. да бар. Ошо крупныйга барбы? Крупныйда Крупныйга да бар. Бүгүнкү күндө интернет банкингибиз бар. Ошол менен өздөрү Swift да которсо болот. Толук бардыгын, налог бардыгын. андай эмес эми айт. Эми айт, сен кайсы менен пайдаланасың? Банк менен, Жок, Айылбанктын ошо Абы бизнес, Айылбанк бизнес. Абы бизнес биздики. пайдаланат, Айылбанк боюнча ошол Swift которуп атканда азыр Айылбанктан башка немелерден шот фактуралар сурап атасыңар да. Азыр налоговый кодекс боюнча биз мына өзгөчө режим аймагында бири-бирибизге сатканда биз шот фактура жазбайбыз да. Биз ЭТТ менен эле списание кылабыз. Азыр эми биз Өзбекстанга, Россияга крупный акча которуп атканда бизден СФУ сурап атат. Биз базардын ичинде особый режимдин ичинде биз бири-бирибизге ЭТТни жазбайбыз. Мыйзам кодекс ошондой, налоговый кодекс. Бири-бириңерге жазбайсыңар, сыртка жазасыңар. Сыртка жазсак, Ошондо проблема пайда болуп атат. Жок, ошондо Айылбанкка же банктарга барып, Бытабанк, ушу банк чөйрөсүнө барсак бизден СФУ сурап атат. Азыр Биз СФУ жазыш үчүн спецрежим токтонбай алып чечилип атат, биз СФУ боюнча биз только башка аймактарга сатсак гана СФУ жаза алабыз да. Мына Азыр эми налоговый кодекс менен банктын өздөрүнүн ички мыйзамдары бири-бирине дал келбей атат. Биз банкка документтерибизди алып келип, мына биз айына 83.400 мына налог төлөп атабыз, жылына миллион төлөйбүз. Мына импорт боюнча бизге мына Swift'ти мына акчаны которуп белгилесек бизге СФУ алып келет деп атат. Биз СФУ боюнча карасунун ичинде мына биз айтып койчу, СФУ боюнча бири-бирибизге азыр мына СФУ боюнча кандай проблема чечилди азыр? Биз жаңы жылдын астында өкмөт токтом кабыл алды. Ошол токтомдун талаптарына ылайык ушул мына бул жигит айтып аткан практика жүзүндөгү айтып аткан проблема чечилдиби? Айтып түшүндүрүп берчи. Анткени канча деген ишкерлер көрөт болду сенин айтканыңды. Айтып берчи. Өкмөттүн токтомун кабыл алдык. Ошол өкмөттүн токтому боюнча спецрежим базардагы ушул проблема чечилди. Ошону айт эми. Атайын режим боюнча негизи көңүлүү маселелер кандай болгон? Биринчиден, жана карга импорт кылып туруп, анан жана 3% деген маселе болуп турган. Аны биз чечтик. 3%. Жана документтери кээ бирки мисалы каргадан алган мына кара суу ичинде ишкерлер документи жок, анан мен кантип Кыргызстанга же эмеге сатканда документ кыла алам деген маселе болчу. Аны да чечтик. Жана айтып аткан СФ. Жок, биз эми өзүбүздүн атыбызга биз контракт менен иштейбиз. Өзбекстан, Россия менен контракт менен товар алабыз. Контракттын негизинде акча жөнөтөйлү десек бизден электрондук шот фактура же шот фактура акчанын кайдан алганыңарды биз эми 2016-жылдан бери ишкерлик менен алектенебиз. Ушу базарда соода кылабыз ушундай десек СФУ бергиле дейт. СФУ бериш үчүн биз өзгөчө режим аймагынын ичинде кара суу ичинде биз бири-бирибизге соода кылсак СФУ жазбайбыз. ЭТТни дагы жазбайбыз. Бирок сыртка жазасыз. ЭТТден сыртка сатсак жазабыз. Ошол сыртка жазганга дагы азыр алынды да. Ооба, азыр кагаз Ошого банкка дагы ушу банк эми банктын өзүнүн ички мыйзамдары менен Кыргыз Республикасынын салык кодекстери бири-бирине туура келбей атат. Понял, да, даже банк. Ты понял, да? Биз акчаны салыкты Сен түшүндүңбү? Он о чем говорит? Он говорит, что банки кыйнап атат. СФ алып кел, СФ алып кел, акчаны кайдан ал. Акчаны которгондо. Булар бул айтып атат эми жалпак. Элге жалпак түшүндүрөлчү. Акчаны кайдан алып атасың? Банктын иши эмне булар акчаны каяктан алып? Банк наоборот кол чаппайбы? Көбүрөөк каяктан тапсаң ошол жактан тап, биз аркылуу иште деп. Алар да полицейский болот. Салыгын төлөп атабыз. Анан акчаны кайдан алдың деп текшере турган органдар башка да эми. Банктын иши эмес да. Туура. Аны иштеп чыгасыз аны. Иштеп чыккыла. Так, анан бирок проблеманы угуп алдыңар, туурабы? Булар банкка барса аякта да мамайдын көрү. Ап кел тигини, ап кел бул, ап кел мун. Не хватало. Налог бир кыйнаса, тияк бир кыйнаса. Эми банкка барса банк же билбейм ал анда карайбы. Так, сиздики мен кандай кулагыман угуп калдым. Эмне бизнес дейсиз? Мелкий дейсизби? Жок, биздики эми мындай крупный бизнес. Же крупный мелкий болуп койдуңар атайын, салыкты алып төлөйлү деп. Жок. Кээде ошондой да болот экен. Крупныйдын кээ бирлери мелкий болуп коптолуп алат Жок, экен. биздики эми средний эле. Тамаша. Өтө крупный эмес, средний эле бизнес биздики. Анан сиз эмне контейнерби? Контейнер. Мындай контейнерби? Контейнер. Эмне сатасыз? Занеска сатабыз. Оборотуңуз канча? Жана салыкты төлөгөн. 3,5 3500 төлөп атам, 8 миллионго чейин төлөп атам.
жылына канча төлөйсүз? Бул киши миллион төлөйт экен. Мен эми айына төлөйм да 42 миң сом. Ошондо Айына 3,5 миң. Ошондо 50 миң сом айына төлөйт экенсиз. Сиз миллион сом, сиз оборотко жараша. Ооба, оборотко жараша болот. Чоңу сизчи мына бул контейнер үчүн 800 төлөйт. жылына. Ну крупныйга кирет экенсиз да, крупныйга. Анан биз ошо налог болгонго аябай сүйүнүчтүбүз. Ошо налог бойдон эле калса. Кандай налог? Ой, патент боюнча эле. Патент. Спецрежим боюнча эле калса, бизге аябай сонун. Анан кийин эм банк кылып койсо, биз эм банктан эле төлөй берсек. Азыр көбү мынтип айтып атат. Патент элдер патент эле дуулдап атасыңар да. Патент деген туугандар патенттин жаңы аты спецрежим. Ошо спецрежим. Ошол бойдон эле калса. Спецрежим боюнча эми калсын. Мисалы мындай да. Азыр көп айтат, патентти калтыргыла. Патент деген эле спецрежим. Болгону мурунку аты, эски аты патент, жаңы аты спецрежим. Мына мурунку банк, мурун РСК болчу, азыр элдик банк. Ансы кандай аты эле заты окшош да. Заявительный характер айтасыңар барып. Оборот болгончо болсо миллиондон ашык, мына миллионду төлөйт бул киши. Сиз оборотуңуз азыраак төлөйсүз. Сизге салыкчы келбейт. ЭТТНди талап кылбайт, ККМди талап кылбайт. Мамлекет болгон камкордукту көрдү да. Мындан артык кандай болсо, таптакыр эле болду, билген оокатыңарды кылгыла десе анда мамлекет болбой калат. Жок, өтө жакшы. Ушул режим менен кетсе биз өтө импортерлор боюнча калат экен дейт. Азыр 5 позицияны импортерлорго базар боюнча алабыз деп сиздин немеңизди укдук да. Так, дагы кандай? Азыр айтып алган, Аты мына укпайсыңар деп. Мына президентибиз азыр катуу талап койгон. Салык боюнча реформаны жасайлы, жеңилдикти берели, балансты табалы. Позициясы ушундай. Мамлекет дагы мындай аша чаппасын, анан ишкерлер дагы таптакыр эле мындай бизди бошоткула дебесин дегендей да. Алмаздан чыкмабат. Сиздин саятыңызды колдойбуз. Патент эң жакшы, ошо патенттер сиз айтып атпайсызбы, жанагы особый режимде өттүк. Келиңиз мындай. Эң эле жакшы нерсе болду. Бирок бул саясатта айта турган нерсе ошол нерсе кирелекте эле биздин базарды кичине шугайт этип коюшту да. Налоговый дейбизби же шестеркалар дейбизби? Коебуз. Эми деп коебуз эми ушундай эмне деди? Налог начальник ана. Мындай караң. Карасу келчи. Өткөндө дрон. Карасуунан начальник сенсиң. Өткөндө дрон учуруп, мына жерде. Ушундай бир шугание болду да, бир жумадай. Мына жерден анча-мынча адамдарды кичинеден кандай кылышты, неме кылып туруп, анан кийин неме кылганда ушул жерден кичинеден бизден 5тен 6дан товар алып кеткен немелер да жолдон анча-мынча тозуп алышып, водительдерди Баткенге кетет, Ошко кетет, ошолордон накладной сураптыр. Накладной деген ат боло элек. Ошон үчүн базардын береке деген, базарда береке болуш керек. Биринчи береке болсо, анан мамлекетке нерсе түшө баштайт. Бизге дагы жакшы болот, элге да жакшы болот. Базар сукайт этилгенден кийин ал нерсе өзүнөн өзү кунучуп кетет деп коет. Кыргызда билесиз да, ошондой нерсе болбосо бизге эң жакшы болот да. Бирок ошондой нерсе болду. Жакын арада болду. Эмне кылды? Ошол дрон учурушуп, неме кылышып, анча-мынча эмнеде шофёрлор товарлардын ары албайбыз. Биз анча-мынча бул жерден 5тен 10дон пакет жөнөтөбүз да. Жөнөткөндө бизден накладной сурап атат жолдон деген сөздөр болуп атты да. Чечилип атат. Ошондой сөздөр болуп атты. Аны ачык айтыш керек. Биз жашырганда кереги жок. Атыңыз ким? Мен Абдикерим Саиджан Абдраимович. Абдикерим ака, мына эмеле менин орун басарым. Сиздин көйгөй боюнча жакында жаңы жылдын астында 30-да, 30-декабрда токтом кабыл алынган. Атайын ушул спецрежим Карасуу сиздер жакында буюрса Мадина кирет. Ушул базарларга болгон жанагы проблеманы чечүү боюнча. Мисалы үчүн силер ичара бири-бириңерге эчтеке оформить этпейсиңер, бирок сыртка барганда сурап атат. Мисалы үчүн сиз ушул жерден Оштун бир комок студент бала оокат кылып атат, силерден товар алып. Ага накладной СФ жазышыңар керек. Аны ЭТТНди жазышыңар керек. Аларга жазбайт. Салык инспекциясы барып, силерге тийишпеген менен тиге тийишип атат да, туурабы? Вот эту проблему решили. Биз ошол айтабыз. Ал бизге кирелек моментте. Кандай дрон жок? Андай момент. Ана булар кылып айтып атат. Андай момент. Андай момент болду. Буга чейин болгонун айтып атабыз. Болбогон нерсени айткан жокпуз биз. Ошон үчүн базардын кунун учурбай, базардын өзүнүн немеси менен келсе, хорошо, береке болот. Салык кызматы бирок мындай колуңарды коюп чын айткыла. Ал шариятта да туура эмес болуп калат. Жок, жана салык кызматы эмне кылып кыйнап атат? Ошону айткылачы. Булар кыйнаган жок, бирок жолдо ошондой сөз болуп атат. Водительдер айтып атат, бир пакет алып чыксак,
Жок эми сөз болуп атат, сөз эми оңой сөз эми. Азыр эмне көп сөз көп. Шөптүн башы кыймылдап болсо бир нерсе болбойт да. Кээде бир жайында боло Жөнү берет. кыймылдап кетпейт. Жок, мына дрон учпаса деле саман учту деп кыйкырып коет. Кичине кыстарма бар эле. Мына ушу сизди пайдаланайлы, мына банкирлер, банктар турат да. Бизге кыскача флешкага запись бербейсиздерби роликтерди? Биз атайын мына базардын оозуна 5 миллионго мына экран койгонбуз. Чоң. Эртең мененки соодагерлер кирген малда, чыккан малда 1 сааттан берип турайлы. Потому что могу регистрация приложение азыр угутабыз биз, ушуну бизде обязательно ар бир банктан таштап кетсин. Вот видишь? Айтып атат, ишкерлер силердин приложение бар экенин билбейбиз деп атат. Бизде чоң рекламаны шит койгонбуз дейт. Рекламный немеңерди бергиле, күнү түнү бурап реклама берип силерге жардам берели деп атат. Ошондой эле өзү иштейли. Не, вы свой рекламный ролик бергиле. Мисалы үчүн бияка эле эмес, Кара Суга бергиле, Ошко бергиле, Жалал Абад, Баткен, бардык рыноктарга. Ишкерлер где сосредоточены? Дордойго, Караколдун базарына, Таластын базарына, бардык жерге бергиле. Анан эми бүт базарды эле кыдырып жүрө беребиз ушинтип силерди реклама кылыш үчүн. Бардык жерге дайте. Да, айтып алгыла анан кийин. Менин атым Сардар. Сардар, Мен Кара Суу тоок фабрикасынын жетекчиси Тоок? болдум. Ооба. Биз деле ошо базар менен иштешебиз да. Алып келип ошо ЭТТНди бизден бошотконуңарга абдан ыраазы болдук. Биз баягы onu иштеткени специалист табыш деле проблема болуп калды да. Баягы эки бухгалтер иштесе 4 бухгалтер болуп баягы. Бирок азыр кандай болуп атат билесиңерби? Мындай болуп атат азыр. Жыйналыштарга барсам эле, мына бизнестин ээлери айтып атат, ЭТТНдин кереги жок деп. Бирок бухгалтерлер жыйналышка жиберип коет экенсиңер, алар келип алып ЭТТН калсын деп атат. Анткени алардын айлыгы көтөрүлүп, алар дефицитный товар болуптур да бухгалтер. Бухгалтериңен сурачы барып, ЭТТН керек билсең керек дейт. Себеби анын айлыгын берип, мурдагыдан кадырлуу болуп калды. 2 бухгалтер, 4 бухгалтер кылдык. Бирөөсү декретке чыгып кетти, экинчиси Бишкекке малика ашырган. Айлыгын көтөрдүм. Анан көзүң карап калдың, туурабы? Ооба. Ошого ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле ошону бошотуп. Жумуртка сатасыңбы? Ооба. Сырттан киреби жумуртка? Азыр тосушту окшойт. Өзүбүз обеспечение чыкты 100%. Мамлекет. Убактыңыз болсо өтпөйбүз, көрсөтпөйбүзбү? Кара Суу мынакта. Фабрика. Шашпай, буйрса. Азыр только рыноктарга. Бияка сатасыңар силер, э? Ооба, Кара Суу ушу эл таркатабыз. Так. Продуктовый жака өтсөк болот. Продуктовыйга баралы, жүргүлө. Биякта элге бир şey айтат. Патент, телефон дейт. Телефондордон сурайлычы, вот телефон кызыктуу, жүргүлө. Вот телефон кызыктуу. Саламатсыңар. Кандайсыңар? Силер кайсы налоговый режимдесиңер? Особый режим. Особый режим. Кайсы объемду көрсөтөсүңөр? Мисалы үчүн билесиздерби, объем көрсөтүлөт, ошондон анан салык төлөт, спецрежим. Силердики 8 миллион оборот, Ошондо айына канча төлөйсүңөр? 3,5 миң сомдон айына. Жылына? Жылына 42 миң. Жылына 42. Жылына 42 миң сом, айына болсо 3,5 миң сом, 8 миллионго чейин. Булар, значит, самый низкий порогту көрсөтүптүр да. 3 порог бар, 3 порогтун эң азын көрсөткөн да, 4 миллионго чейин эң төмөн порог бар, бирок ал деген жанакы ал булар эмес, ал даже ал по-любому бияка кирбейт да. Ошо 8 миллион. Булар өзлөрүнүн категориясындагы эң азды көрсөткөн, туурабы? Жылына ошого жараша налог төлөйт. Ошондо мындай түшүнүктүү болуш үчүн да эл журтка. Жылына силер 8 миллион сом табам деп заявление кылдыңар, туурабы? Потому что обороту ошондой. Торговля ошон үчүн да бизде оптовый жок да буякта. Силер оптовиктерден аласыңар, анан эл журтка розничный сатабыз да, ооба. Бизде оптовый торговля жок, ошон үчүн бизде минимальный сумма болгондо ошо 8 миллионго жетпейт да. Бизде оптовый болгондо ал сумма телефон рядтарыбыз бар десеңиз. Оптовый бытовой техника өзүнчө бар. Эми бизде мына азыр ушул жерден пайдаланып мен кыскача айтып кетейин деп атам да. Бизде основной булардыкы буга чейин мына Өзбекстан көп тартчу. Потому что Кытайдан биринчи бизге келип, бизден Өзбекстанга кирчү. Мына биздин президентибиз буюрса мына 6-майдагы демилге менен ачып берди. Погранды коюп берди. Болгону таможнаны 4 айдан бери кап берип, тияк кылып кое албай атабыз. Туурабы? Таможнаны азыр койгон болсок, мурунку статистика менен алганда поско мына бул жерде 20 миңден 25 миң адамга чейин өчкөн суткасына. Бизге 15 миң адам келсе деле, 1000 сомдон бирдеке алып кетсе деле 15 миллион биздин базарга калат экен күнүнө. Ошону биз сизден сурансак.
биз бюджетибизде өзүбүздүн жана заборго деген кичине тыйыныбыз бар эле. Ошондон бир 15 миллион ажыраталы. Биздин кабарыбыз тияка шепке жетпей атат. Бизге ушуну оборудованиясы 10 миллионду 8 миллион турат экен. 15 миллионго чейин берели. Ошо таможенниктерге зарплата болсо же зарплатасын алып берет. Таможенниктер просто эми ош менен таможенниктер зарплатаны бюджеттен алып. Оштун базары курулуп бүтүп болсун, баары бул жака келип алат. Ал эч кандай тиешеси жок ош менен кара суунун. Бул жак өзүнчө кете бериш керек. Ошого пост ачылды белем. Пост ачып. Ошондо эгерде ошондой болсо Өзбекстандан адамдар көп келип, көп соода кылат дегенди айтып атасыңар да? Ошондой болмокта биздин балдарда биздин азыркы посттон өтпөй атабы? Өтөт адам. Азыр мисалы муну сатып алса, өтүп баратса, буну айтат, бизде рентген жок, таможня жок, достук менен өттү. Ушу кичинекей бир нерсени алып өтө албайт да. Значит, ушуну сатып алса, достукка барыш керек. Достукка барыш керек. Ошондон кийин неудобство. Да. А эгерде удобство болсо, мындай өткөткө оборот күчөмөт. Токотер ушул экен да? Болду. А так өзүбүздүн кичине каражат чогулттук. Ошону эми жардамга берели, таможня аппарат ошону. Жакшы, жакшы тургула. Саламатсызбы? Мына образцовый, Соода кандай өтүп атат? Сиз кайсы режимдесиз? Жанагы особыйдагы жанагы градация боюнча. Каякта салгы? 8 миллионго чейин турушат. 8 миллионго чейинбиз. 3,5 миңге турушат. Айына 3,5 миң сом. Жылына 45 миң сом. 42 миң сом примерно. Бааларга таасир эткен жокпу? Себестоимостько туруп. Салык кыйнаган жокпу? Азыркы режимиңер мындай, азыркы салык өлчөмү туура элеби? Кудайга шүгүр, жакшы. Болду. Жакшы келси, жакшы. Мына продуктуда маселе жок, Биз Кара суу базарындагы ишкерлер менен жана жалпы эле Кара суу базарына тиешеси жок жалпы ишкерлер менен жолуктук. Анын ичинде жана ири өлчөмдөгү салык төлөөчүлөр, ошондой эле жана орто жана кичи чакан бизнес деп коет. Ошолордун көйгөйүн укканы келгенбиз. Баарын уктук, ири отуруп түз кеңештик, болгон маселелердин баардыгын талкууладык. Айтылган талкуудагы эл тарабынан көтөрүлгөн маселелер боюнча жартылай уже чечилген. Билесиздер, мына жакында президентибиз указ менен ошол көтөрүлүп аткан көйгөйдүн бир 60%-ын указ менен чечти. Эми дагы тапшырмаларды президентибиз берген, жумушчу топ түзүлгөн, жумушчу топ ушул айтылган указда айтылган мөөнөттүн ичинде биз ошол жаңы мыйзамды киргизебиз. Ошол жаңы мыйзамды киргизиш үчүн биз биринчи кезекте элдин үнүн угуп, элден сурап, кандай истерге жагдай туура болот деп акылдашып, жети өлчөп, биргесип, жаңылбагандай тереңирээк анализ жасап, ушул жаңы мыйзамды туура, адилеттүү, сапаттуу болуп токуйлуу деп атабыз. Анткени президентибиздин тапшырмасы ушундай болгон. Кайта-кайта эле мыйзам оюнчук эмес, оңдой өрбөй бир катуу текшерип, анан ушул көтөрүлгөн маселенин баарын жапкылады. Бул жана ЭТТН, СФМ жана ККМ маселеси. Азыр баардыгын ушу эң биринчи маселе адилеттүү. Анан мамлекет дагы бул жерде өзүнүн кызыкчылыгын жоготпош керек. Соодагерлер дагы өзүнүн кызыкчылыгын алдырбаш керек. Экөө бир баланс тил табууга мүмкүнчүлүк бар. Аны компромисс деп коет. Ошол компромисс жолун таптык. Буюрса ушул орто жана чакан бизнеске шарт түзүп, ал эми жана ири өлчөмдөгү бизнести катуу көзөмөлдөйлүү деген концепция. Мисалы үчүн жанагы өтө чоң бизнес, алар салыкты төлөп көп ошолор жашырат. Карапайым эл жашырбайт. 10 сомдон 1 сомду ичи оорубай эле төлөп коет. Ал эми жанагы миллиондон 100 миңди төлөгөндө эле ичи ооруп калат экен. Ошондуктан көп уклонение ошол тараптан болот. Биз ошол чоң ири өлчөмдөгү бизнес оборотторду көзөмөлдөө деп атабыз. Ал эми чакан жанагы орто ишкерлерге жеңилдиктерди максималдуу кайсы жерге чейин мамлекет бере алат, кайсы жерден ары бере албайт деген чек бар да. Ошол бере эле турган чекке чейин максималдуу түрдө берели деп атабыз. Жалпы максат, идеология ушундай. Бирок ошол ири ишкерлерде дагы айрым азыр жолугушууда айтылгандай кээ бир маселелер бар экен. Маселелер бар. Алар жана жөнөкөйлүү деп атат. Ошо жөнөкөйлүү деп атат. Мисалы үчүн жана кагаз толтурууда эгерде бир ручка алып келсек, жашыл паста, кызыл паста, анан узун ручка, кыска ручка, жоон ручка, ичке ручка деп жаза бербей, жөнөкөйлүү бир калем сап деп эле жазып коелу деген сыяктуу да, жөнөкөй. Ушундай бир жөнөкөйлөштүргүлө деп атат. Ошо бизнес өкүлдөр айтып атат, салык төлөөдөн качпайбыз. Биз да түшүнөбүз салыктын мамлекетке болгон жооп мындай пайдасы,
соопчулугун биз билебиз, төлөйбүз болгону ошо эрежелерди жөнөкөй жана түшүнүктүү кылып бергиле. Ошентсеңер төлөгөндөн качпайбыз деген, муну ошо тил табышу, компромисс деген ошо болот. Ошондуктан жолугушуу мындай жыйынтыктуу, жемиштүү болду деп эсептейбиз. ЭТТН жоюлду, жанагы жоюлду эмес, жоюлат. Анткени биз президентибиздин тапшырмасы менен жумушчу топ мыйзам токуп, парламент колдоп берип, анан президентибиз кол койсо, ошондо жоюлду деп айтсак болот. Азыр жоюлууга багытталган иш-аракеттер жүрүп атат. Эгерде концепция боюнча айтсак, ушул жеңил жана орто жана кичинекей ишкерлерге жоюлат. Ал эми крупный, ири ишкерлерге наоборот күчөтүлөт. Жөнөкөйлөштүрүлөт, бирок күчөтүлөт. Экөө баягы бир түшүнүк да. Менин атым Абулкасымов Алмаз Маматжанович, Кара Суу мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси болом. Негизи экономиканын көрсөткүчү ушул салык деп атабыз да. Ошо Кара Сууда канча салык жылына топтолот, анын канча пайызын ушул Кара Суу базарында ишке беребиз? Кара Сууда 2024 жылдын бир апрель айынан июль айына чейин бул АТР деп реформа жүрдү. Анын эсебинен где-то бир айына бир 38 миллион налог бизден да кыскарып кетти айына. Ал шаарга кетип калды, Ош шаарына. Ошону алганда дагы биз өткөн жылдын деңгээлине жеттик. 2 миллиард 200 миллион тегерегинде салык топтодук. Буга чейин Кара Суу базары патент менен иштеген мезгилде бир жылда 92 миллион 96 миллионго чейин бир жылдык салык жыйналган. Азыр 6 айдын ичинде особый режим менен, өзгөчө режим менен 110 миллион акча жыйналды. Көп темп рост 169%. Жакшы эффект берди. Ошол бир жылда мурун 92 миллион берсе, азыр биздин расчеттор боюнча бир жылда Кара Суу базары 196 миллион акча берет. Таасир этет, кичине элдердин мындай колдонуу тартибинде жеңилдиктер болот, жөнөкөйлөштүрүү болот. Ал ЭТТН сөзсүз мындай бюджет образующий товарларга сөзсүз прослежка керек да. Өсөт. Ошо ЭТТН пайдаланганыбыз эсебинен ошол жылдан жылга биздин чогулткан сбор өсүп келатат да. Салыктын көлөмүнө таасир этпейт, Салыктын көлөмүнө эгерде крупный поставщиктерди, производительдерди көзөмөлдөсөк, көлөмүнө таасир этет, жогорулайт.